Tün girdi. Too için karangılık kapladı. Бирок бул көпкө созулган жок. Тоо артынан жаркырап, ай чыгып, тоо ичи күндүзгүдөй жарык болду да калды. Байкуш коёнго кыйын эле болду. Анткени анын мындайда душманы көп болот эмеспи. Оттобой коркуп жата берсе, кичинекей бөжөктөрүн кантип тойгузмак эле. Анан ал өзү да тоюп, бөжөктөрүн да тойгузуу үчүн сыртка оттоп чыкты. Коён оттоп тое электе эле түлкү коёнду көрүп кубалап жөнөдү. Коркуп кеткен коён: айнын Кудай, түлкү мени тытып кетсе бөжөктөрүмдүн күнү эмне болот, өзүң сакта деп Кудайдан тиленип да, катуу аракет кылып да качып баратты. Эми кайдан жайдан экенин ким билсин, ач карышкыр чыгып, түлкүнү качырып сала берди. Эми түлкү коёнду таштай качып, Кудайдан ал да тилене баштады. О Кудай, мен жаш эмес белем, дагы жашагым келет. Өзүң мени сактап кал, деди. Түлкү кутулуу үчүн катуу аракетке түшүп, жаратканга жалынып чуркады. Экөө куушуп кой короого жакын калганын байкабай калышты. Буларды көргөн койчу да коркуп кетип: булар короомо кирсе кой калабы? О жараткан, өзүң эле сакта деп ак тилек кылды да, таяк менен болсо да аракет кылайын деп жөн турбай таягын көтөрүп чуркап жөнөдү. Муну көргөн карышкыр да атып салбагай эле, сактай көр Кудай деп тиленип түлкүнү таштай салып качып жөнөдү. Кудайга жалынып, анан жөн жатпай качууга аракет кылган коён түлкүдөн, түлкү карышкырдан, карышкыр койчудан, койчу болсо түлкү менен карышкырдан аман калыптыр. Ошон үчүн эл ак тилек тилеп, анан аракет кылсаң тилегиңе жетесиң дейт тура.